Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, назарыңыздарда Семетей баяны. Мен сиздерге бүгүн Каныкей небис менен Чыйырды небистин 6 айлык Семетейди бооруна басып, күйүктүн белин ашып тетигил букардагы Каныкейдин атасы Темиркан көздөй качып бараткан жерин айтып бермекчимин. Алгач демөөрчүлөрүбүз жөнүндө бир аз кабар бере кетейин, андан кийин кепти улаймын туугандар. Биздин ушул көрсөтүүнү колдоп жаткан Осмонбеков Алибек мырзага терең ыраазычылык билдирмекчимин. Андан кийинки Алкыш Аю Грант компаниясынын башкы директору Жайнак Үсөн мырзага арналмакчы. Андан кийинки дагы бир алкышты Капс Логистик компаниясынын курулуш компаниясы бар. Мына ушундай туугандар, мына ошол компаниянын жамаатына айтып өтмөкчүмүн. Эмесе кепти улайын туугандар. Ошентип Каныкей жанагы күңдөн алган баланы Семетейдин ордуна бешикке бөлөп, андан кийин Манастан калган чоң дүрбүнү алып, алыска көз чаптырса, абыке көбөш баш болгон Алтарам. Мен сиздерге буга чейин айтып кеткем, Жакыптын 2 аялы болгон. Биринин аты Чыйырды, бул байбичеси, ал эми Жакыптын токолу Багдөөлөт деген болгон. Мына Багдөөлөттөн абыке Көбөш, Чыйбыт, Кочкор, Ажыбай, Көлбай деген 6 уул туулат туугандар. 6 тең начар чыгып калган экен. Ал эми Чыйырдыдан болсо Манас менен Карылгач. Мына ошол Манас өлгөндөн кийин жана кичүү аялдын балдары тетигинче аскерди камдап алып, кадимки Кытайды, кадимки Коңурбайды чаба тургансып, анан бозала байрагын булгалап, Манастан калган 40 жигитти алдына салып алып келе жатат. Ошонун баарысын Манастан калган жана чоң дүрбүнү алып алып, Каныкей алыстан карап турат. Барды дагы баягы бешикке бөлөнгөн күңдүн баласын алып, анын оозуна эмчегин салып, көгөрөтүк кеп турат алысты. Ошондо тетигил көбөш тарап, кылкылдатып, найза көтөрүшүп, тимеле баягы Манастын ордосун камап калды дейт. Манастын ордосу ошондо Төрткүлдүн төмөн жагында Кайнардын кара көзүндө болчу дейт, таласта. Ошол Манастын ордосун Байчоро деген Манастын аталаш бир тууган чоросу карачу экен. Ошондо Байчоро алыста кылкылдап туу көтөрүп келип калган колду көрүп, Манастын ордосун корготуп бай аскердин баарын тизип, өзү болсо Тил кызыл деген күлүктү минип алып туруп, жана колго Манас, Манас, Манас деп ураан чакырып, найзасын мелтиретип сунуп кирип кетти дейт. Жаада мурун эле жетип барып, тетигил Чыйбыт менен Кочкорду аттан оодура сайып, Манас, Манас, Манас деп кайратына келип согушуп жүрсө, баягы 40 жигит Байчорону кармап, кармамак түгүл атынан оодура тартып, колго түшүрүп алышты. Анан баяк кызуучулук менен Манас, Манас деп аткан Байчоро мындай эки жагын караса, тетигил 40 жигит, өзүнө тааныш 40 жигит, алар көбөш, көбөш, көбөш деп ураан чакырып алышкан. Муну уккан Байчоро таптакыр айран калды дейт. Муну ошондо айтып турат. Жолдош болгон 40 бөрө казбаган менин орумду, кайнатпаган акелер менин капкайдагы шорумду, башыма салба дүмөктү, киши гана кылбас сонумду, төкпө менин канымды, кыркаба кетирбегин алымды, кыйбак кызыл жанымды, агызба суудай канымды. 40 арсылан абакем, кыйындыгын билгемин, кыямат кеткен Манастын кылыгын сактап жүргөмүн. Бир күнү тозуп туруштум, арбагы алтын Манастын арбагы үчүн гана уруштум. Силер эмнеге мени минтип кармап алып, сойгон турасыңар азыр? Мен Манастын арбагын сыйлап, Манаска айткан антты сыйлап, Манастын ордосун карап, анан силер менен урушуп жатпаймынбы? Мен ойлоп турмун, тетигил Кытайдан келген кол экен деп, силер болсо Манастын ордосун тоногону келдиңерби? Деп, мына ушинтип катуу таң алып калды дейт. Ошондо Байчоро тетигил абыке көбөштүн тейин көргөндөн кийин, 40 жигиттин түрүн көргөндөн кийин, жанагынтип көбөш, көбөш, көбөш деп ураан чакырып жаткан оолуккан сүрүн көргөндөн кийин каңырыгы түтөп минтип айтып жатат. Кече хан Манастын барында Сулайман баспас бейжинден сурак алып хан болдук. Хан Манас көзүң өткөн соң, мына минтип жай болдук. Эй агалар, эй акелер, 40 чоро айланайын азыр барып Манастын ордосун басканы турасың, Манастын ордосун чапканы турасың. Ал жерде
6 айлык болгон балтырети тол элек Семетей бар, Манастын жетими, ал жерде Каныкей бар, Манастын жесири. Силер ушуну чапкан жатасыңарбы? Деп мына минтип айтты. Бирок ал сөзгө тигилер муюп болгон жок. Ал сөздү айткан менен Байчоро оңгон жок. Андан кийин анан баягы көбөш кыйратып койгонсуп буйрукту бергенден кийин 40 чоронун айласы жок. Алар баш болуп, тетигил артындагы аскери баш болуп, бөт Манастын ордосун камаган бойдон кетишти. Талаганын талап, өлтүргөнүн өлтүрүп, урганын уруп, мына ушинтип башташты. Жамгыр кылып, жаа тартып, мөндүр кылып оат баратышат. Талкалап атат Манастын ордосун, Манастын коргонун, Манастын ошол жердеги жыйган тергенин эми талкалады дейт. Баягы Каныкей турат мостоюп, нес болуп эч жакты карабастан 40 жигит келип Каныкейдин көзүнөн көзүн ала качып, улам буй татып өтүп жатат. Каныкей турат баягы колундагы балага эмчекти салып койгон. Эки жакты карап, кайран Манас өлбөй кал, о дүйнө бетин көрбөй кал деп мына ушинтип, кайгысы 10 тала, санаасы санга бөлүнгөн баягы кичинекей бөбөк менен туруп калды. Айлананын баарын өрттөп, чачып, бузуп, жарып, талап, тоноп, баягы 40 жигит баш болуп, абыке менен көбөш төш болуп, мына ушинтип анан Манастын казынасын талады дейт. Ошондо казынада эмнелер бар эле? Казына кимдерге арналчу эле? Мына ошону Манаста жазып кеткен. Мен сиздерге убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Семетей эпосун Саякбай Каралаев атабыздын өзүнөн жаздырылып алынган китептен айтып берип жатам туугандар. Ошондо минтет. Каныңыз Манастан калган сан дүйнө кезегит камчыга ченеп бөлүштү дейт. Кабылангандын барында каалгасы темир болоттон каканчылуу бейжинди кармап турган кезинде алым дилде көп алып, артыкча гана жыйган казына. Атасынан жаш калган жетимге гана берилчү казына дейт. Алганынан айрылган жесирге гана берилчү казына. Эки көздөн айрылган сокурга берчү казына. Колу буту такыр жок, мунжуга берчү казына. Булааны булап ал деми, алтыгул бузукту мыктап сал деми. Бүтүн кундуз терисин жарты бөлүп жиберип иттериң багалакка сал деми. Бай өлгөн кулдай барбактап, чаначтай мурду дардактап, дөөгө чыга бакырып, көбөштө ураан чакырып, Кабылан Манас өлгөн жер, канкордон калган сан дүйнө арамдар камчыга ченеп бөлгөн жер. Муну ушинтип 600 төөгө Манастан калган казынаны алып бөлүп, муну ушинтип айдап кетишти. Каныкей нестейп, эч жакты карабастан телмире алысты тиктеп, баяк колунда баланы эмгискен бойдон турат. Бир убакта өрттөп, бузуп бүткөн соң, көбөш баш болуп Каныкейдин жанына айлана басып келишти. Ошондо көбөш Каныкейге мына минтип, кекерленип сөз сүйлөп турат. Катынында каада чайкап, журт бузуп. Кыз экенде кылым чайкап, эл бузуп. Сураса бербес тулпарың. Канчык, суугу курук салдыңбы? Жалынса бербес жакутташ, сенин көзүңчө тартып алдымбы? Манасың менден эр бекен, Манастан көбөш кем бекен деди дейт. Мына ушинтип көпкөн экен көбөш Манас өлгөндөн кийин. Андан кийин минтип улап атат сөзүн. Ат өлсө соору керек деп, ак өлсө жеңе керек деп. Арачы келсе соясың. Арага келген элчини бөөдү де сабап коясың. Оңбогон гана канчы оңбойсуң. Деп муну ушинтип каарыды. Канкоруң Манас дагы жок. Сен кайратыңды койбойсуң. Ай, Манасың өлүп калса дагы деле баягы падышанын катынындай болуп, кайраттан турасың да, я? Казгалдак учуп кайрылбас. Карагыр сенин талааңбы? Качып кетчү кара бет же төркүнгө кетчү санааңбы? Белгилүү берең калганың. Белгилүү бакай шериңби? Бет алып качып тиериң Текечинин Орманбек деген жанагы эриңби? Деп муну ушинтип каарып туруп, камчы менен салып алды дагы. Андан кийин колундагы айбалта менен Каныкейди оңдалдан ушул акырет бойлуу чаап калды дейт. Эмчегине чейин байкуш эти алжырап калды дейт. Бүк түштү эле, эси ооп жыгылды. Анан чачынан кармап туруп, айбалта менен башын шыла чабарда,
Бая шууту келип кармап калды колунан дейт. Шууту айрым варианттарда чоң казатта өлөт. Ал эми Саякбай Каралаев атабыздын семетейинде Ауке менен Көбөшкө кызмат кылып 40 жигиттин арасында жүрөт туугандар. Анан ошол шууту келип кармады дагы. Эй Көбөш, сени Манастын ордун баскан хан дейт. Хан башың менен катындын башын кесесиңби? Эл эмне дейт? Дегенде Көбөш токтоп калды дейт. Анан токтоду дагы Каныкейди таштап коюп, баягы аскерлерине буйрук берип жатат. Бүлдүргүсүн койбой талагыла деп айтты дейт. Эми бүлдүргү деген жип туугандар. Кыргызстан мындай сөз бар. Бүлүнгөн жерден бүлдүргү албагыла дейт. Кандайдыр бир адамдар таланып, тонолуп, же бир кырсыкка кабылып, же табияттын бир кырсыгына кабылып, анан анын үй мүлкүнө залалы тийип, ушинтип чачылып, чабылып жаткан жерден керек болсо бир байлам жип албагыла деген сөз туугандар. Анан ошол бүлдүргү койбостон баягы Манастын ордосун талап кетти. Дубалын бусту, ордосунун баарын өрттөдү, кана байранын чыгарды. Ошентип талап тоноп 600 атан төөгө Карүнкүр деген жерде Манас казынасын кармач экен. Мына ошол казынанын ичиндеги алтын, күмүш, зар Манас деген Бейжиңге чейин барып чаап таап келген олжонун баарысынан камчыга ченеп бөлүп кетишти. Жылкы, кой, төө, уй эч нерсе калтырбастан алып кетти. Бир кезде Каныкей өзүнө келип, өйдө болуп, башын өйдө көтөрсө, акыреги эмчекке чейин этин шыла чаап, айбалта менен коргулган. Мына ошол жери сыздап ооруйт, камчы тийген жерлеринин баары канжалайт. Дене бою кан, каны боюнан ылдый агып көйнөгүнүн этегине төгүлөт. 10 топ байкуш эки жакты караса, күйгөн, өрттөнгөн, таланган, өлгөн. Мына ушундай акыбалда өзү жалгыз тетигил колунда эмгизип турган баланы семетей экен деп ойлоп, Көбөш экиге бөлө чаап таштаган. Экиге бөлүнүп кичинекей наристе жатат ары жакта. Ошентип Каныкей араң жылып басып, Манастан калган ак келтени таппайт. Эми мына Манастын кересин аткарып, тетигил күйүктүн белин ашпасам болбойт, атам Темирканга качпасам болбойт деп Манастын аягы чоң дүрбүсүн белдемчисинин астына бекитип алып байкуш. Манастан калган суп чепкен мунушуну кийип алып, Манастан калган айбалта ошого таянып алып, сыр бараңды далысына илип алып жөнөдү. Манастын мүрзөсүнө барайын, ошол Манастан кандай аян келсе, муну ошону көрөйүн, муну ошону кылайын деп, Манастын сөөгү жатат деген коргонго барып, муну ошол жерге араң басып барды дейт. Ичерге суу жок, жерге тамак жок, эч нерсе калтырбай тоноп талап кеткен. Баягы бетинде тамтыгы жок. Акыректи болсо жара чаптырган эмчекти аралаштыра. Кан болсо шорголоп агып турат. Муну ушинтип Манастын коргонуна барып, таянар кишиси жок. Өдүнө кеткен Манаска арманын айтып, Каныкейинен ыйлап турат. Кече Манас өлөрдө, акка мойнун бурганда, аташканы көк жалы жаман болуп турганда, колунан кармап кеп айткан, долум сен төркүнүң тапкын деп айткан. Төрөнүн көзү өткөндө, огудай бул жерге туруп нетейин, төркүнүм Темирканга гана кирип кетейин деп Каныкей сылтып басып, жанагы жаратынын оорусунан араң чыдап, улам көзүнөн жашын төгүп, ыйлап, дабышы Кудайга жетип, муну ушинтип баратат. Анан минтип атат. Жакындан жапа тарткыча, ырактан кордук көрөйүн. Найзага таккан желекти, айкөлдөн калган белекти мен ала качып өлөйүн. Бу жерде боздоп турганда билимдүү тууган дагы жок. О, Кудай, не мураска жетейин. Ала качып жетимди, андан көрө о Кудай, мен букарга тентип кетейин. Таласты кошуп чыркырап, ыйлап турсам буркурап, башым бар кек талга бөлөгөн, аягын кар калтынга жөлөгөн, көк сүлөөсүн бөрк кийген,
көгел агайлкан ойногон, астыга салсаң ак жолтой, артта жүрсө сан колдой, капилеттен сөз тапкан, караңгыда көз тапкан, амалын таап берүүчү абакен бакаймында жок. Таянарга эч ким жок. Манастын мүрзөсүнө барып алып, ушинтип буркурап ыйлап турат энекең. Ай караңгы түн экен, канчык энең долунун азап тартар күн экен. Ай саралак ат минген, түпөгү жок найзалган, жанына жалаң кылыч байланган. Ай көлдү Кудай алсачы, эч болбосо Алмамбет аяш калсачы. Алышсаң адамдын алы жетпеген, чиркин бөрүнүн тишиң өтпөгөн, романдын ырчуулу, ычкыры түпөк 40 мууну көрүнбөй кетти көзүмө, чиркин жолобой кетти өзүмө. Таянарга киши жок. Романдын ырчуулу дагы жок эми. Тетигил көзүмө көрүнбөй каякка бир жакка житип кетти деп Каныкейнең бостоп турат. Менин кайнатылуу шорумай, маңдайымдын кайкысы, мен ырысымдын тайкысы. Атка жеңил тайгачак, чыканактап тынч албас, чырым этип уйку албас, уйкусу жок жолгосак. Улакандын сыргагы, уялаш турса кашымда, ушундай кантип иш түшсүн кара беттин башына. Тетигил жок дегенде, улакандын сыргагы ушул жерде турганда, ушул иш болмок беле. Деп байкуш бостоп турат. Каныкейнең Манастын күмбөзүнө келип, карагырды таянып, карагырдын тумшукта кайкалап жаткан урчукта дейт. Манастын коргончосу бар эле, мына ошол коргончосунун ичине уктап калды дейт. Ошентип уктап жатса түшүнө аппак кийинген ак сакал кирди дейт. Эй, Каныкей кулунум, өткөнгө өкүнгөн менен айла жок, кеткенге кейген менен пайда жок. Кармап минер буудан жок, капаланба Каныкей, кайраттан бөлөк тууган жок. Бекине турган белиң жок, бек кейбебей таалай, сага кайраттан бөлөк тууган жок деп айтты дейт. Бир убакта Каныкей чоочу ойгонуп, анан эми тетигил чыйырды энемди табайын, Семетейди табайын деп анан онтолоп, жанагы айбалтаны таянып алын, сапарын улап, бир убакта алысты караса, чыйырды энеси келатат. Ошондо чыйырды 80-90го жетип калган, бооруна Семетейди басып алып, өтүгү жок маазычан, өлбөйт экен курган жан, көлөчү жок маазычан, көнөт экен курган жан деп, чарчап чаалыгып Каныкейди көздөй басып келе жатат. Экөө баягы жолугуп Каныкейдин улам эстен танып эсооп кетет. Аны көргөн чыйырды Семетейди баркыратып ыйлатып, Каныкейди өзүнө келтирет. Жерге тамак жок, ичерге суусундук жок. Экөө басып баратат. Ансас келгенсип Семетейди эмгизейин десе сүт чыкпайт. Бир эмчегин жанагы көбөш жара чапкан. Муну ушинтип азапты тартып келе жатат. Семетей болсо ачка, бул дагы баркырап ыйлап, муну ушинтип келе жатса, алыста жоорулар кайсы бир малдын өпкөсүн жеп жатыптыр дейт. Каныкей баягы колундагы сыр бараң менен жаңсап жатып, жооруларды учуруп, тетигил өпкөнү алып калды дейт. Чакмак ташын алып чыгып, эптеп от жагып, куурап калган куурайлардан алып келип, чок кылып, анан баягы өпкөнү эптеп бышырышып, чыйырды экөө бөлүп жеп, анан курсактарын бир аз тойгузгандан кийин Каныкей айтты дейт. Чыйырды апа, Семетейди эптеп сактабасак болбойт. Мен бир жол азык таап келейин. Мен бир жалгыз аттууну көрсөм, атын союп келейин. Атын бербейм десе, өзүн союп келейин деп, муну ушинтип кайраттанып алып, мени 6 күн күт апа. 6 күндө келбесем, өзүң жалгыз кет. Алда шордуу кулунум өлүптүр деп ойла. 7 күн күт апа, 7 күндө келбесем, шордуу балам өлүптүр деп, тетигил Семетейди өзүң жалгыз букарга алып кет деп, жол азык издеп жолго чыкты. Колдон тайып кеткиче, кызы талак, мал таттуу, көкүрөктөн чырдей түшкөнчө, бу адам дегениңе жан таттуу. Эми кайрат кылалы. Семетейди аман эсен букарга алып баралы. Таласым, айнын таласым, кайрылып кайра келгенче, ушул манасымды көргөнчө, таласымды көргөнчө, кайран талас аман жата көр, кайран элим, кайран кыргызым аман бола көр деп, кылчак карап, чыйырды менен Каныкей
букарды көздөй ушинтип жол тартып кетишти туугандар. Эми уландысын мен силерге эмки көрсөтүүдү айтып бермекчимин. Ага чейин баарыбыз аман бололу туугандар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.